Assalamu alaikum урматтуу багыттуу каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 4-август 2022 жыл. Нокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагындагы Сабыз базарга келдик. Картошка 18ден сатылыптыр. Чоң картошка. Майдасын 10 сомдон берет экен. YouTube'га киргиземби? 17'den berilip turuşul sağız. Sağız kaçan tutasın? 18'de orta. 18 kemi var? Kemi var. Oyılık sena kanday kanatlarındıra kılı boltabı? Sena 24 geçeydi. Bugün gök girip 19 aldı. 19 aldı 19. Былтыркыга караганда экенсил арзан. Менет тактап атабы ушул сена. Сире канаттандыра кылы болтабы? Азын актап атат. Былтыркыдай эмес. Рахмат ага. Содаңыз берсин. Бул базар боюнча айта турган болсок, Кыргыз Ата айыл аймагынын борборунда жайгашкан, Күрүгү бойдун жанында 4 көчө бар, 4 көчөдө жайгашкан. Сабыз базар күн сайын болот экен бул жерде. Saat 3'ten başlap түнкү saat 11'ge чейин күн сайын келип алып кетсеңиздер болот. Негизи бул жердеги дыйкандар бүт баарлык дээрлик почти 90-100% дыйкандар. Сабыз базарды тегиз баарына таппадык. Себеби бардыгында сена бирдей. 14 сомдон баштап 18 сомго чейин сатылды бүгүнкү сеналарчы. Бул Кыргыз Ата айыл аймагынын элдери аябай минеткеч келишет. Азаматсыздар сабыз гана өстүрбөстөн өздөрүнө базарда уюштуруп алышыптыр. Өзү нокат дегенде эле биринчи эле нокаттын кызыл алмасы эске келсе керек, бирок нокаттыктардын алма базары жок. Ошого биз дагы нокатка бир жерге ушундай кылып базар уюштуруп алсак кандай дейсиздер? Ой пикирлериңиздерди айтыңыздарчы. Нокаттыктар алма жетиштирет, бирок нокатта базар жок. Бүт баары башка апарып сатабыз. Бир аз көйгөй жарат ошол жагы. Базарда бааларды көп деле тартпадым. Себеби сабыздын баардыгы окшош, сена деле бирдей. 14 сомдон 17-18 сомго чейин сатылды. Кечеки күнгө караганда бир аз арзаныраак деп жатат бул жерде дыйкандар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар.